Кутман кеч, урматтуу, кадырлуу кыргыз жұрт, ассаламу алейкумдар. Сак саламатсыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы, аман эсенсиздерби? Күндөн күнгө маалыматтарга ылайык пандемия күчөп баштады. Чүй областында, Ошто, Нарында депчи. Кудай сактасын пандемиядан. Кудай буюрса, 3-чү толкун деп элдин жүрөгүн чүргөн сотот. Анда көрө жатабыз. Ага да кайгырабызбы? Бир Кудай Тааламдын колундабыз дегендейчи. Урматтуу туугандар, саат ровно 10 мүнөткө кечип калдым. Кечирим сурайм. Куба, ассаламу алейкум. Маселе мындай. Тилекмат инибизге, баатырыбызга деп да айтып кетсек болот. Дагы бир беренени Эргул бийлик чаптаган жатышат. Уже чаптап жатышат да. Аны азыр тагыраак айтып кетем. Так. Русия, ассаламу алейкум. Бияка Бирге партиясынын мүчөлөрү кошулуп баштады. Урматтуу туугандар, биринчи баштарда ушинтип бир лозунг кылып алайын деп атам да, ушу инибизге. Тилекматка боштондук. Бийлик азыркы учурда кайсы беренени чаптап жатат? Подкуп. Подкупту чаптап жатышат. Теге 2020-жылда 4 октябрда болуп өткөн шайлоодогу подкупту чаптап жатышат. Анткени Тилекмат өзү Республика партиясынын мүчөсү. Өзү Кочкорлук болгонуна байланыштуу Кочкор районунун Кочкор айылынан талапкер болгон. Ошол участокты Республика партиясынын атынан Тилекмат улук болуп, ошакты контролдоп, ошакта жүргөн, ошо шайлоо учурунда. Эдилбай, ассаламу алейкум. Анан тинтүү учурунда түнкүсүн биздин 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери спецназ менен 60-тан өткөн ата-энесине карабай, 4 жаш анан эмчекте баласына карабай, бир Хизбут Тахрирдин же Жайшул Магдинин террористиндей үйүнө кирип барышкан. Ошол учурда тинтүү учурунда шайлоо учурундагы жазаган отчету калыптыр. Республика партиясынын отчету бар экен. Бул Өмүрбек мырзага да тиешелүү болуп калабы, болбойбу белгисиз. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн эсеби болот да. Чынында бардык жерде агитатор болгон. Мыйзам боюнча, шайлоо кодекси боюнча ар бир агитаторго тыйын төлөнүш керек. Ошол тыйын тууралуу отчету бар экен. Ошону тинтүү учурунда алып, азыркы бийлик ошо подкуп, добуш сатып алуу деген беренени коюптур. Жергиликтүү Кочкор айылына барып, ошол жазылган даректер менен ошол агитаторлорду таап көрсөтмө алышыптыр. Канчосунан белгисиз, эртең Кудайым буйрса белгилүү болот. Ошол агитаторлорго кайрылып кетет элем. Урматтуу агитаторлор, аякта сиздердин күнөөңүздөр барбы, жокпу белгисиз. В каком смысле? Силерди балким алдап алып кетиши мүмкүн. Түшүнүктөчү. Ушундай болду, чоң иштер болду, ушундай бирөөнү кармадык. Сиз ошого каршы көрсөтмө бериңиз депчи. Ошондой да болуп калышы мүмкүн. А эгерде билбестик менен көрсөтмө берип алышыңыздар мүмкүн.
Эгерде чынында эле ошо агитацияда иштеп, ошол 2020 жылы 5 октябрда, 4 октябрда ошону билип туруп көрсөтмө берип койсоңуздар, бул туура эмес көрүнүш, жакшылыкка деле жатпайт. Анткени ошол сиздер дагы 1 ай чуркап иштедиңиздер, урматтуу Кочкор айылынын агитаторлору. Жана Республика партиясына чуркагандарчы. Ар бир акынын өзүнүн эсеби болот. Акынын кунун жебейт деп коет. Балким ушу сиздерди алдап көрсөтмө алышы мүмкүн деген ойдомун. Эгерде билбестик болуп, ошол подкуп биз чынында эле добуш сатып алган, иштегенбиз деп жазып берип койсоңуздар, азыр Темир байке кошулайын дейт. Так, Алибек, туура андай да барып мекенчилдин эми мындай да. Бул жокко чыккан шайлоодо эң кызыктуусу ошол болуп атпайбы? Жокко чыккан шайлоонун жыйынтыгы да жок да. Ассаламу алейкум, Темир байке. Алейкум салам. Кандай Эрбол? Жакшы, шүгүр, рахмат. Саламаттарбы? Кандайсыз, Урматтуу жакшыбы, байке, көрүүчүлөр. жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Сиз больницадасызбы дагы эле, ооруканадасызбы? Жаңы эле келгем, эме дарыларын берип, түз эфириңе успеть этейин деп чыктым. Кичине 10 мүнөт кечигип калдым. Ким, Темир байке? Агабызга ден соолук. Рахмат. Сакайып кетишине тилектешпиз. Кудай таалам эми сиздин жасап аткан жакшылык иштериңиз да унутулбай четте калбастыр. Мээримдүү эмеспи, Аллах таалабызчы. Ошол. Анан Темир байке мындай болуп атат. Тегел 2020-жылы 4-сентябрдан 5-октябрга чейин өткөн шайлоо агитация учурунда Телекмат Кочкордо агитация менен ошактан өзү талапкер, Республика партиясынан ошактан коюлган, партиянын улугу болчу. Ошол тинтүү учурунда ошо былтыркы отчеттор бар экен. Эми мындай да ар бир нерсенин өзүнүн эсеп учету болот да. Мисалы үчүн Өмүрбек мырза деле агитаторлорго төлөгөн акчасын толук кандуу сурайт ал кишичи, эми ал бизнесмен, банкир дегендейчи, коммерсант дегендей. Каяка кетти, оңго солго түз кеттиби, канчасы сарпталды, канчасы чөнтөккө кетти дегендейчи. Ошол отчеттору чыгыптыр, ошол отчет менен азыр добуш сатып алуу беренесин коюптур. Кочкорго барып, ошо жазылган даректер, аттар менен телефондор жазылат да, ошолор менен барып көрсөтмө алышыптыр. Чынында эле Телекмат добуш сатып алган. Эми бул Телекмат миллиардер эмес да. Бул шайлоо кодексинде ар бир агитаторго жана байкоочуга акча төлөнсүн деген берене бар, билесиз да. Ооба. Ошол тууралуу бир кыскача комментарий берип койсоңуз, ошол туурабы, туура эмеспи? Жокко чыгып кеткен муну бийлик плюс Сайылдабекова БШКнын төрайымы өзлөрү жокко чыгарып кеткен шайлоонун менен иш козгоптур. Кандай дейсиз? Айта бериңиз. Бул биринчиден, эгер Телекматтын колунда акча болсо деле, шайлоо учурунда бирөөгө акча берип атып, сунуштап атып, видео бар болсо, түздөн түз, анда мыйзам ченеминде, мыйзам алдында жооп бере алышы мүмкүн. Кандайдыр бир жарандар жокко чыккан шайлоону бүгүнкү күндө Телекмат бизге тыйын предлагать эткен, сунуштаган, миллион дейби, 100 сом дейби разницасы, бунун баары фальсификация деп коет. Жибере турган болсо бул материалды прокурор жоопко тартылат. 323-статьянын негизинде КЖКнын ошол көрсөтмө берген жарандар деле жоопкерчиликке тартылат.
Жок, бул мыйзамсыз болуп калат да. Чынбы? Мыйзамсыз. Анда Ошон булар үчүн ошол иш жок, бул иш заведомо котуп. ложный донос деп Ага. коет. Жок, Ошол бул ишти заведомо ложный коркунучтуу. донос менен эми ал жерде күбө ошол учурда айтып атпаймынбы, видео фиксация болсо, видео фиксация же жанагы Канат Исаевди камагандай кафеде акча берип атып, мен могу монча бересиң, сага монча берем, Бабанов монча берди дей турган болсо, анда түстөн түз адам любой жаран жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Бирок эми Республика партиясынан болуп аткандан кийин акчаны ким берди? Анда ал да жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошо тизмеде турган төрагасы болот, зам төрага болот. Ошол учурда Мирлан мырза, Куратор, координаторлор болот. Эми ал координатор өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарган жок да. Биякта ошол кезде, ошол учурда Жеңчороев Мирлан мырза расмий төрага эмес беле? Ооба. Ал кишини да жоопко тартып калышабы ошондо? Же ал киши мен билбептирмин деп коюшу мүмкүнбү? Эми бул жерден айтып атпаймынбы, бул иш сотто, бул иш сынат. Өтпөйт. Мен бул сөзүмдү бир жерге көрүүчүлөр деле канча киши көрүп атат? 31 30 канча киши көрүп атат. Жазып койсо болот. Бул соттон сынат. Азыркы биздин авторитетибиз Садыр Нуркожоевичтин режиминде эми жана швейный машинелер жаңы чыккан, тигип аткандай деланы тиксе деле, биздеги мына азыркы жаңы кодексте жаңы жагдай деген бар, мыйзам, статья. Ошол менен учуру келет, ал акталат. Ачыкчасы ушундай. Ошондуктан бунун баары мен да ойлойм мыйзамсыз. Өткөндө mesela сунуш киргизгем. Биз калайык калк, активисттер, тазалар, биз башыбыз биригип, бир ынтымакта Тилекмат үчүн, Эрбол үчүн, Тимур үчүн, ушул жердеги жарандык активисттер үчүн бири-бирибизге туруп берсек, ошондо кандайдыр бир реакция мындай ойлойт болуш керек. Садыр Нуркожоевич, ай, кече мен ким элем? Бүгүн мен хан болдум. Эмне эле кылып атам депчи. Bunun baarı emneden baştaldı? Bunun baarı baştalgаны мыйзамсыз 120 депутат отырып, bir günde 40 мыйзамды өткөрүп атканы, конституцияны талкуулабай туруп өткөрүп атканы, бул активист жигит. Бул Тыймык Жапкеевке окшоп, полу шизофреник эмес. Эмес. Бул жигит Кыргызстан келечегине мындай жан дүйнөсү менен берилген жигит. Тем более буга чейин мен чалапыла угуп калгам. Эл деле ушуну билип койсун. Кудайдан катпаган элден да катпайлың Эрбол. Ак Жолтой, Тилекмат, дагы бир-эки балдар ошол убактылуу өкмөттүн учурунда Садыр Нуркожоевичке жолукканда Тилекмат кызмат сураган эмес экен. Ак Жолтой Тукунов кызмат сураган экен. Ал белгилүү. Bunun baары чыгат. Бул экөөсүнүн видеосу бир дискага, бир флешкага өчпөй турган кылып эметип койсоң, бунун баарына кийин бүттүгү мыйзам алдында жооп берет. Эгер Тилекматка булар ушундай эмени чараны колдоном десе, менде видео бар далили менен. Ак Турпак айыл өкмөтү, Кадамжай районунун акими биримдик менен чогуу барып агитацияда мына 20 гектарбы 200 гектар жер, 2000 гектар жер бар. Ушул жерди мынтебиз, антебиз агитацияда жүрөт. Аким, ошо айыл өкмөт ошо инилери төрага. Мен сизди түшүндүм. Кыскасы, ошол чындык эле буюрса мына бүгүн уктук. Эгерде чындыкка жатса, ушул бийлик былтыркы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоонун негизинде подкуп, добуш сатып алуу деген берене менен иш козгосо, бул мыйзамсыз, Кыскасы сиздин оюңузду билип коеюн. Бул кыскасы бул мыйзамсыз. Чем 100 беспонтовых
косвенных Мгм. беспонтовых показаний, Улик показаний. да, лучше зафиксированные факты. Мгм. Вот. Бұл дәлел Жо, қатарды. Темир Эми, аке, сиз кыскача. қысқаша айтқанда, Тилекмат айтып кеткендей, сені зек қылауы Ербол, мені зек қылауы, ушул жерде көрүүчүлөрдү зек қылауы, биз 12 күнү чыгышыбыз керек. Буну Садыр Нуркожоевич токтотуш Да. керек. Жо, бул аны катуу провокационныйга кетпей кое турак, анан дагы тиги бул дейт. Андан деле жолду атка тартпайбыз. Кыскасы мындайлык, дагы бирөөнү эфирге кошоюн, сиз көп болуп карап туруңуз. Темир аке, оңуңузду көтөрүп, Тилекматка Боштондук. боштондук. Все, рахмат Темир мырза. Давай. Так, котуңуз эми кандай кылабыз? Так, сиз эфирден чыктыңыз, э? Так, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу мекендештер, өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтыра бериңиздер. Суроо мындай. 2020-жылдын 6 күнү жокко чыгарылган шайлоонун жыйынтыгы менен иш козгосо болобу? Ошого жаза бериңиздер, мен азыр мактар эмени кошолук. Так. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Sizlerden түшкөн СМС'тер азыр боштондук. Ошо, урматтуу туугандар, кыскасы далили жок, кылмыш ишин козгоп алышып, эми кайра үстүнө дагы бир чала эмес, вообще эле чийки кылмышты чаптаганы жатышат. Так, Мирлан мырза. Азыр Мирлан мырзаны кошолук. Комментарийиңиздерди жаза бериңиздер. Ой пикириңиздерди калтыра бериңиздер. Алубаев дейт. Так, Талант Алубаев, брат Эзбечи дейт. Мен сизди тааныбайт экенмин, белгисиз. Сиздин ой пикириңиз болсо, биякта ойноп турган жокпуз. Жазып калтыра бериңиз. Мен сизге сөзсүз жооп берем. Так, бул суроого юристтер жооп берип койгулачы, деп Жумамидин Жакыпов. Талант Алубаев, оозуңа карап сүйлөчү, жигит. Маданият деген нөл экен да, сендечи нөл. Zero деген билесиңби? Zero. Маданият жок. Ошол көтүңдү өзүң кыс, жигит, түшүндүңбү? Сени бул эфирге эч ким чакырып келген жок. Сени сүйрөп да келген жок эч ким. Жакпайбы, чыгып кет. Мен сени кармаган да жокмун.
Уктуңбу, Алыбаев беле? Кутлук кеч, Мирлан мырза. Тилекматка боштондук. Тилекматка боштондук, Эрбол мырза, кандайсың? Жакшыбы? Ассаламу алейкум, утман кеч. Кандайсыңар? Эмне деп атат мыякта? Талант Алыбаев дейт. Эмнени кыстыра албай атасыз? Талант мырза, коюңуз, антпеңиз. Маданиятын өлү жигит турбайбы, түшүнбөйт. Алба зомби катар жүрсө керек, көзү ачыла элек. Эчтеке мыйзамга нөл түшүнбөгөн инсан болуш керек. Ары бери тоглонуп туман, ежик в тумане бар го, ежик в тумане. Ошо туманга аралашып жүрөт болуш керек болчу, адашыпчы. Ладно, аны унуталым, андай эле чиркейлерди кереги жок. Кыскасы, Мирлан мырза мындай. Сиз былтыр шайлоого катыштыңыз беле? Негизи. Президент шайлоогобу? Жок, жогорку кеңешке. Октябрьский. Жогорку кеңешке против всех чыкканмын, против всех баргам. Жок, барып катыштыңыз беле? Шайлоого барып урнага бюллетень салдыңыз беле? Бюллетень алып. Эми сизге суроо кое туруңуз. 4-түндө бюллетень салып атасыз, 4-8-де шайлоо бүттү. 5 түнү, 5-нен 6-сынан 6-октябрга караган түнү төңкөрүш болду. Шайлоонун жыйынтыгы эмне болду? Жокко чыкты да. Туура. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты. Анан азыр маалыматтарга ылайык Тилекмат мырзага ошо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган шайлоонун немеси үйүнөн чыккан кагаздар менен добуш сатып алуу деген беренени коюп жатышыптыр. Ошол кагаздардын ичинде баягы немелер Кочкор айылында иштептир. Жанакы агитатор, жанакы байкоочулар, аларга шайлоонун кодексине байланыштуу кодексинде агитаторга жана байкоочуга сөзсүз акча еще айлык төлөнүш керек. Анан НДС мамлекетке налогко НДС төлөш керек. Минимальный НДС 249 сом беле 249 сомдон ар бир агитаторда байкоочудагы. Ошо берене коюп подкуп голосов деп. Эрбол мырза, угуп турсаңыз, биринчиден мекеним Кыргызстан, биримдик, андан бөлөк партияларды эле ачык эле подкуптар жүрбөдү беле, туурабы? Мисалы үчүн Тилекмат болсо, Тилекмат мырза болсо өзү ошол эки республика партиясынан баратканда, ал деген сөзсүз түрдө талапкер болгондон кийин ошондой агитаторларды жалдаган, ошондой иштерди алып барган, эч кандай подкуп жок бияктачы. Биякта подкуп качан жанагындай элдерди ачык эле 1000 сомдон сатылбады, туурабы? 1000 сомдон, 2000 сомдон сатылыштыбы? 2000 сом 2000 сомдон сат. Андай видеолорду азыр чукуп чыксак толтура четинен чыгат, ачык эле сүйрөп бараткандар, элдерди бус менен ташыгандар. Мына ошолор подкуптарда. Бул эми саясий эле куугунтук, мисалы үчүн Тилекматты жаш чыган жигитти чыгып келаткан жерден сындырайын деген эле ой ниети да. Бул деген эбде аябай туура эмес. Себеби мен дагы ошо 6-революцияда 5-күнү аябай Кочкордон Тилекмат болуп чогуу чыгып, анан кийин Ак үйдү алгандан кийин ошол эки лидер издеп, анан ошол эки трибунадан эле садырга боштондук деп ураандар чакырып баштаганбыз бизче. Ак үйдү алгандан кийин эле биз киши топтоо болуп мен өзүмчө кеткем. Анан ошол колонияга барганда Тилекматта ошол жактан жолуктум мен. Сиз деп отурсуз. 27. Кайсы 27 каяктагыга? Могул эки. Ленин село Ленинскийдегичи. Молдавановкадагы барбы? Молдавановкадагы. Анан ошол жактан мен Тилекматты көргөм. Биз ошол жактан тынч немени сактап, бөлөк дагы ар кандай жанагынча колониядагы адамдын баарын бошотуп албайлы деп ошол жактагы тартипти сактап, ошоңго цепке бирибиз монтип туруп бергенбиз да, Садыр Нуркожоевич чыккычачы. Жалпы зона чыгып кетпесин деп, Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Эми Тилекмат убагында атасы баш болуп, Кудай берген ата байке баш болуп, мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичтин
талам талашып 2013 жылы 40 күндөн ашык камалып чыккан. Эми өткөндө Садыр Нуркожоевдун баласы каза болгондо ооба анча жанында жүргөн кишилерге эле маалым, эң биринчи кан тапшыргандардан болуп туруп Тилекмат өзү барып ошо баласына кан тапшырган. Мисалы үчүн Садыр үчүн аябай эле күйүп жүргөн жигиттердин бири да убагында жана лозунгдар эле жүрбөйбү Фейсбугундачы Садырга боштондук дегендердин баарычы. Эми ошондой жакшы чыгып келаткан чыгаан жигиттерди жанына тартып алып, наоборот, жанагындай мисалы үчүн жанында жүргөндөгүлөр бошоткон эмес да, туурабы? Азыр кошоматчы болуп, тияктан Ак үйдө дагы эле отурушпайбы? Алар бошоткон жок да. Бизге окшогон карапайым балдар бар, бошоттук да. Бошотсо эч жак эле бошото болбойт беле, ошо парламентте отургандарчы. Чечим чыгарып, 3-мартта эле бошото болбойт беле, мындайча келгендечи анда. Анча болду. Негизичи. ооба да, ошондой эле бошото болмокта. Мисалы үчүн мен лично Садыр Нуркожоевич тетиги 2-мартта да итке таланып суу менен чачканда мен да бар болчумун. Ошол жактан дайныбызды таппай качканбыз. Действительно, бир эки жолу мындай кадам салдык, андан кийин туруштук бере алган жокпуз да. Эл деген масса аз болгон, провокация болуп кеткен ошол жерден. Сооронбай Шариповичтин арасына провокаторлорду кой берген. Ак үй жака сүйрөгөн, болбосо тынчтык митинг эле Садырды колдоо митинг өтүп атканда. Биз эми действительно мен Садыр Нуркожоевичту тетиги патриот болуп, аябай жакшы кумтөр менен патриот болбоду эле. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө сиңген да. Билбейм эми, лично мен жүрөгүм ошо патриот катары сиңген, эми ошону колдоп, ошого чейин жүргөнбүз да. Эми азыр болсо тескери болуп калды да. Мына кумтөрдөн чыккандан кийин кумтөрдө алтын жок калды. Андан кийин жер үйүбүз кетип атат. Суу маселеси, эң коркунучтуу суу болуп атат да. Бул суу алтындан да баалуу нерсе да. Ошо экини акырын эле келишимдер түзбөй туруп эле биз өзүбүз күчтүү мамлекет болгондон кийин өзүбүз эле ошол ГЭС экини куруп алсак, Камарат ГЭС экисинчи эч кимге көз карандысыз болуп. Түшүнүктүү. Мирлан мырза, Сонун темадан ладно, кийин политик болуп баратканын шашпай, азыр ошо чаптап аткан иш мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Жок шайлоо, жыйынтыгы жок шайлоого. Мыйзамсыз да. Любой кишиге суроо берсең мыйзамсыз да. Азыр шайлоо жокко чыккан. Ал убакта Тилекмат өзү деген ошол убакта Республика партиясынын талапкери болчу. Мен мисалы үчүн мен талапкер болсом делечи, мага каражат керек, агитатор жок дегенде 10-15 агитаторго айлык төлөшүм керек, список мыйзам жол берет. Мыйзам жол берет. Айлык төлөгөнгө мыйзам жол берет. Подкуп деген жанагындай маршруткалар менен таштап, форма 2 деген кандай иштеди, билесиз да? Шакылдатпады. Кыргызстан боюнча ошол күнү 500 000 адам тентиди. Оштуктар чүйгө, чүйлүктөр ошко, нарындыктар көлгө, көлдүктөр ат башыга. Кыскасы 500 000 кишини таш тегеретишти да, колесо. Бир айылдан эле, кенедей эле Кочкордон бир айылга мындай кылышты да, дажычы. Бишкектин ишин айтпай эле кой. Анан ошо мыйзам. Оюңузду билдик, мыйзамсыз экен. Мен да сизге кошулам. Дагы каалоочулар болсо, видеону шартыңыз болсо бөлүп коюңуздар, элге жетсин. Тилекматка боштондук. Рахмат. Так, азыр могул жерде Айзада Ишенова деген эжеке жазыптыр. Республикалык шайлоодо такыр акча тараткан эмес дейт. Туура айтасыз. Бирок мыйзам жол берет. Шайлоо кодексине жазылган. Агитаторлорго жана шайлоо күнү өтүп атканда байкоочуларга айлык акысы төлөнүп берилсин деп жазылган. Кошумчасы мамлекетке так пайызы эсимде жок, бирок 10% болуш керек же 9% мамлекетке НДС расмий төлөнүш керек. Так. Ассаламу алейкум. Абдикамит паке, ден соолугуңуз жакшыбы? Улан Досматов мырзаны кошолук десек чыкпай атат. Туура айтасыңар. Мына киши дейт.
Жанна Кулмаматовна. Саламатсызбы? О да. Эми булар ошону чаптап атат. Эртең расмий дагы социалдык тармактарга, Facebook баракчасына ошол беренеси чыгат буюрса, адвокат аркылуу элге маалымдайбыз. Урматтуу кыргыз журт, качан эң биринчи бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөбүз. Ошо ар ким өзүнүн оюн, эркиндик сөзүн айтып сындаганга укугу бар. Бизге чейин сын болгон, болот жана сын боло берет. Эми биз бирөөнүн атасына тийишкен жокпуз, апасына тийишкен жокпуз, үй бүлөсүнө киргизишкен жокпуз. Биз эми 18-деги, 17-де балдар болсо бир жөн. Эч нерсе таппай эми ошону чаптап жатышабы Телекматка. Ооба, Жанна Кулмаматовна подкупту коюп атышыптыр. Эртең расмий түрүндө билгизебиз. Комментарийиңиздерди калтырып кетиңиздер. Тема азыркы талкууланып жаткан тема Телекмат инибизге жыйынтыгы жокко чыккан шайлоонун үйүнөн табылган кагаздар менен добуш сатып алуу деген беренени коюп атышат. Абикам ака. Кошолук. Ошо урматтуу экендештер, эфир дагы аяктап калды го. Комментарий калтырып, ассаламу алейкум, Телекматка кантип тамак киргизип койсок болот, кичине жылытып коелу дейт Болотбек Дүйшөналиев мырза. Сиз Бишкек шаарында турасызбы, Болотбек мырза? Ушул ат менен менде мессенджер бар, мессенджерге жазып берсеңиз, телефонуңузду калтырсаңыз мен сизге чалып коем. Жообун берип коем. Анан кайсыл жерге кантип жардам бересиз, дарегин айтсак, анан өзүңүздүн шартыңызга карап алып барып берсеңиз болот. Так, улан достор, Абикам ака. Ошо урматтуу туугандар, кийинки эфирге чейин сак саламат болуңуздар. Жүрүп жаткан
ору сыркоодон алыс болуңуздар. Бири-бириңизге жардам бергенди унутпаңыздар. Жолдо турган бир туугандарыбызды унаңар менен алып кетиңиздер. Болотбек байке, мессенджерге ушул ат менен эле Эрбол Токтогулов деп мессенджерге мен сизге менен байланышып коем. Анан телефон алмашып, мен сизге дарыгын айтып берип коем. Сак саламаттуу болуңуздар. Тилек матка, бошто